Кече варенье жапканбыз 95 сомдон шакар алып келип базардан. Пляждан варенье жапсак. Андай болуп кечкурун көмкөрүп койсок. Мынтип тоңуп калыптыр. Азыр ачсак, андай болуп жүрөт. Неме шакардын өзү айнек экен. Айнек кытайский экен да. Буну жеген адам сога албайт го дейм. Бул же вареньяга окшобойт, же неме окшобойт. Краска го бул. Краска. Алда шакардызга. Шакарды өзү жесең ширинге окшош, бирок краска баягы корозго бир нерселерге дагы бир нерселерге жыгачып кашка окшоп турган Кытайдын бир башкача краскалары дейм да. Тами делеме жок экен. Суу ушинтип болуп калат экен. Чүгүн эми жалпайды окшойт аба киргенде, чүштө. Ооба. Бул жылбайт да? Жылбайт. Каттыктуу де. Эми вареньяга суу куйсак, мына вареньянын үстүнө сууна куйсак, вареньябыз катып калды. Колго деле жабышпайт экен. Мына ушундай шакар. Чойлы суу буну катытат экен. Банкада абрак кетет экен да, буну ушу канча көп шакар кайнатамын деп көп эме кылып алса, ошон үчүн бирден банкадан попробовать этип көрүш керек экен шакар алып келгенде. Ошондой алыш керек. Нормальный шакар ушун мындай эме краска пластилинге окшоп калат экен да. Кайта суу куйганда катып калат экен да, чыкпайт. Болду, бүттү. YouTube'га жайып койлу. Мынаки кече жапкан вареньябыз 95 катып калыптыр. Чак катып калыптыр варенье. Бул да ушундай керек да, банк. Түшпөйт мынакей. Мына компоттордун бардыгы